Өлкө башчы Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Акылбек Жапаров баштаган министрлер кабинетинде кадрлык өзгөртүүлөр болот деген маалымат чындыкка туура келбей тургандыгын айтты. Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинети узак мөөнөттүү болот. Министрлер кабинетинин алдында дымактуу тапшырмалар турат. Анын ичинде өлкөнүн консолидацияланган бюджетинин ресурстук бөлүгүн 400 миллиард сомго чейин жеткирүү боюнча планын ишке ашыруу, бюджеттик тармактын кызматкерлеринин эмгек акыларын жогорулатуу жана башкалар бар деп айтылат Султанбаев тараткан маалыматта. Султанбаев президент Садыр Жапаровда аткаруу бийлигинин башчысы катары министрлер кабинетинин ар бир мүчөсүнүн жекече жоопкерчилигин карап чыгуу укугу бар экендигин белгилейбиз деп билдирди. Акылбек Жапаров башында турган министрлер кабинети иштеп баштаганына 100 күн толду. Социалдык тармактарда Акылбек Жапаров кызматтан кетери тууралуу ар кандай кептер тараган. Белгилүү кикбоксчу Канатбек Сыдыгалиев 44 жаш курагында көз жумду. Бул тууралуу Кыргызстандын кикбоксинг федерациясы кабарлады. Канатбек Сыдыгалиев 1978-жылы 18-январда Талас районундагы Арал айылында туулган. Ал 1999-2000 жылдары кикбоксинг боюнча Евразиянын чемпиону болуп, 2000-жылы Европа чемпионатынын коло байгесин алган. 1999 жана 2001 жылдары дүйнө чемпиондугунда күмүш, 2003-жылы коло медаль алган. 2003-жылкы профессионалдар арасында Европа чемпиону болгон. Сыдыгалиев Гермес профи клубунун курамы менен бир катар беттештерге чыгып жеңишке жеткен. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү, активист Мирлан Ураимов УКМКнын убактылуу кармоочу жайына 2 айга камалды. Мындай чечимди 10 февралда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарганы жактоочусу тарабынан билдирилди. 10 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратынын жанында Ураимовдун бошотулушун талап кылган акция өткөн. УКМК Ураимовду 8 февралда кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренеси менен айыптап кармаган. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, ал бул беренеде каралган кылмыштын белгилери бар материалдарды социалдык тармактарда таратуу фактысы боюнча алынган далилдердин негизинде кармалган. Мирлан Ураимов Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү. Партиялаштары ал оппозициялык саясий көз карашы үчүн кармалганын айтууда. Ураимов 2021-жылы өзгөндө кыргыз-өзбек чек арасындагы Гемпирват суусактагычынын платинасын Өзбекстанга берүү тууралуу макулдашууга каршы нааразылык акциялардын уюштуруучуларынын бири.